Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн кичине неодим, диспрози, башка баягы Кутиса 2 жөнүндө кичине сөз кылалы. Кутиса 2де эми азырынча дисклеймер айтып коеюн, мен деген ошол алдын ала эсептөөлөрдү жүргүздүм. Алдын ала эсептөөлөр жүргүзсө кызыктай мындай маалыматтар болуп атат. Бирок алдын ала эскертиш керек, бул маалыматтар расмий булактардан алынган, массалык маалымат каражаттардан алынган. Ошон үчүн бул маалыматтар канчалык так жана толук экенин толук мындай кепилдик бериш кыйын. Анткени толук жана так болуш үчүн маалыматтар ал жерден толук ушу баягы теолорду чыгарыш керек. Биринчиден, экинчиден толук кандуу геологоразведка, геологиялык чалгындоолорду өткөзүш керек да, мындай айтканда. Ал нерсени жасамайын, бүгүнкү күнү ушул бүт айтылган маалымат алдын ала берилген маалымат деп эсептелинет жана ошол толугу менен изилдөөлөрдү өткөрүп, анализдеп, анан кайра санаганда, теосун кайра санаганда такыр башка сандар чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн алдын ала эскерттим сиздерди. Эми кичине мындай эркин оюмду жайып карайлы, баалар кандай болор экен. Биринчиден, ошо бизде Кыргызстанда неодим деген ошо сейрек кездешүүчү металл бар. Неодим бул деген аябай күчтүү мындай туруктуу магниттерди жасаганга жардам берет. Жана ошол көбүнчө ошо жесткий дисктерди, компьютердин баягы катуу дисктердин жасаш үчүн жана ушул электромобилдердин ошо моторун жасаш үчүн керек. Кээ бир учурда баягы генераторлорду жасаганга керек неодим магниттери. Бизде гэстер көп салынат, бизге генераторлор керек албетте. Электромобилдерди алып туруп ошол боюнча кичине санайлык, канча ошо Кутиса 2де мисалы үчүн электромобиль чыгарса болот да. Мына жакта диспрози деген бар. Ал магниттерге да кошулат, неодимге кошулат. Самарий деген металлдар болушу мүмкүн, Европий деген металлдар керек, И3 деген металлдар керек, мисалы үчүн люминофор, светодиод дисплейлерден керек да, мисалы үчүн гадолиний деген металлдар керек. Ал деген ошо муздатуучу баягы аспаптарда колдонулат. Тербий деген бар, церий деген бар. Бүт ушул металлдар керек. Кыргыз Республикасында бүгүнкү күнү ошо неодим мындай кендери бар. Карасак, негизи Чүй областында Кутиса 2 деген ошо кенде ошондой неодим бар экен да. Кутиса 2де мисалы үчүн Чүй областында жайгашкан. Бул жерде Кутиса 2де 20 миллион тонн руда бар. Ал 20 миллион руда Советтер Союзу кезинде ошо алдын ала геологиялык чалгындоодон өткөн. Аякта ушу мисалы үчүн 51,5 миң тонн сейрек кездешүүчү металлды алса болот. Ал металлдын арасында неодим бар, диспрози бар, И3 жана тербий бар да. Анын так сандары аныктала элек, же болбосо бир отчет бар болуш керек, ТО бар болуш керек, геологиялык чалгындоонун. Бирок ал ТО ачык булактарда жок, геология сайтында жок. Ошо ачык маалымат булактарда бар кичине ошол жөнүндө бир маалыматтар, жалпы маалыматтар. Бирок мындай бизде 91-жылга чейин аны иштеткенге аракет болгон Советтер Союзу кезинде, бирок Советтер Союзунда токтоткон ал иштетүүлөрдү. Анткени бул жерге саясатта кийгилишкен, анан баягы ушу приватизация кылабыз, лицензия сатабыз деген балелердин баары болгон. Анан ошол кезде аны иштетүү аракеттери токтотулган. 24-жылы кайра биздин министрлер кабинети ушу Кутиса 2-ни кайра иштетебиз деген ниетин айтышкан. Бирок кайра азырынча бүгүнкү күнү ушу ниет бар, аракеттер бар. Бизде Кыргызстанда канчанчы бир ушу сейрек кездешүүчү металлдардын запастары бар ушу Кутиса 2де. Бирок азырынча аны иштетүү баштала элек. Эми ушул канча, мисалы үчүн санайлы да, божомолдойлу. Мисалы үчүн ушул 51 миң тоннада канча эмнелер бар болушу мүмкүн. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн неодимдин 1 килограммы акыркы баасын караганда ошо мисалы үчүн 2019-жылда алалы. Баасын алган $70 болчу 1 килограмм неодим. Диспрози $276 1 килограмм. Тербий дагы эле баягы $970 1 килограмм. И3 $32 миң килограмм, $32 килограммына. Церий $3,42 $3.42 мына айтканда 1 килограммга. Лантан мисалы үчүн $3 1 килограммга. Празиодим ушул $76,21 $1 килограммга. Самарий $2 килограммга. Мисалы
эрби 27 доллар 1 килограммга, европи мисалы үчүн ушул 285 доллар килограммга да. Эгерде ушул баягы бааларды карасак, азыр ушул баалар өзгөрүп турат, күндөн күнгө ар кандай болуп турат. Мисалы үчүн орточо неодимди карасак, празеодим, неодим ушул эритмелери Кытайда 2023-жылы анын баасы түшүп кеткен. Анткени Кытай 98% дүйнө жүзүндөгү чейрек кездешүүчү металлдардын кендерин сатып алган. Ал орточо баасын алганда неодим, празеодим ошо эритмеси 1 килограммы ошо 73 доллар болуп калган да Кытайда. Анан бул деген абдан төмөн бандыл деп эсептелинет акыркы 5 жылдын ичинде. Анан Кутисай 2де дагы кошумча молибден бар, висмут бар, кыт бар, бериллий бар жана күмүш бар да. Анан албетте бул да нерсе өзүнчө баягы эсептелиниш керек, бирок биз азыркы биздин максат үчүн муну эске албай коелу. Ошондо мисалы үчүн эгерде баарын санасак, эгерде орточо баа менен санасак, ушул айтылган баалардын ичинен биз деген так билбейбиз, кайра эскертип коеюн, канча процент эмне бар экен, аны лаборатория бериш керек, дагы кошумча атайын геологиялык чалгымдоо бериш керек. Бирок ал маалымат азырынча бизге белгисиз. Азыркы бар маалымат менен эсептесек, жалпы ушул металлдардын баасы бир 62 миллион доллар түзүш керек болот да. Ушул металлды эгерде ширетип туруп, тазартып туруп, базарга сатып ийсе, Кытайга сатып ийсе, баарын казып туруп, иштетип 62 миллион доллар алып келет. Элестеткиле, 62 миллион доллар бул абдан аз. Бирок ушуну кайра иштетиш үчүн, мисалы үчүн, кайра геология разведка жасаса, бул 1-2 миллион доллар кетет бүгүнкү күнү. Анан баягы проекттик маалыматтарды, ТОну жана ошо геологиялык чалгымдоонун документтерин жасаса, мисалы үчүн мен деген ошо ТОну жасай алам ушул нерсеге. Бул жерге 500 миң доллардан 1 миллион долларга чейин кетет бүт документтерин жасагыча. Аны кайра иштетип, кайра баягы иштетүүчү заводдорду салганда, бул деген 50-100 миллион доллардай кетет. Буга аябай чоң божомол менен да азыр алдын ала. Мисалы үчүн жабдыктардын баасы 10-30 миллион долларды түзүшү мүмкүн. Инфраструктура, жолду салуу, баягы аяка лэпти өткөзүү, ага дагы 5-20 миллион доллар кетет. Анан экологиялык, социалдык кандайдыр бир баягы роялтилерди төлөө, алдын ала баягы биздин мамлекетте коюлган ушул экологиялык төлөмдөрдү эсептесе 1-5 миллион долларга чейин кетип калат. Социалдык мындай жергиликтүү ал Кутисайдын жанындагы калкка жардам берүү жана ушундай фонд ачуу, ага дагы 1-2 миллион доллар кетет да. Анын жыл сайын аны иштетиш үчүн, замаяларды төлөш үчүн, аябай кымбат адистердин майнасын төлөш үчүн жана аны иштеткенде ошо зыян кандайдыр бир препараттарды алып туруп, ошо химиялык заттарды алып туруп, аларды сатып алып иштетиш үчүн дагы 20-50 миллион доллар кетет да. Анан албетте ушул нерсе эгерде мындай жалпы чыгымдарын карасак, алдын ала кетүүчү акча ушуну Кутисайды иштетиш үчүн 70 миллион доллардан 150 миллион долларга чейин барып калат да. Ал эми жыл сайын аны кайра операциондук иштетүүсү, мындай маяналар, чыгымдар, мындай туруктуу чыгымдар дагы 20 миллиондон 50 миллионго чейин барат. Ошого чейин барса, анда ушул сейрек кездешүүчү металлдардын баасы базарга сатканда 62 миллион доллар болсо, аны кайра иштетүү жана жыл сайын ушул ал инфраструктураны тейлөө ошол 70-150 миллион доллар болуп калса, эң азын алалы 70 миллион доллар болсо, анын кошуп операциондук чыгымдар 20 миллион доллар болсо, 90 миллион доллар кетип калат да. Ошону бир жылда. Ал бир жылда салынбайт, ага бир 7-8 жыл керек. 7-8 жылды эсептесек, анда 170-150 миллион доллар эле мындай эле кетип калат да. Ошондо 60 миллион доллар аны актабай калат. Ошондо ойлоном да, Кутисайды иштетиш керекпи же иштетпеш керекпи? Эгерде алдын ала алынган чыгымдар ушундай болсо, анда аны иштетиш кыйын го деп ойлоп калам да. Анда иштетиштин мааниси деле жок, экономикалык мааниси жок. Качан экономикалык мааниси пайда болот? Эгерде бул жерден, мисалы үчүн, Кыргыз Республикасында толук кандуу, толук функционалдуу электромобиль чыгарган завод коюлса, ошондо гана мааниси пайда боло баштайт. Ал үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн, мунун баарын баягы ТО жасаш керек. Биринчи, ТОнун баасы эле $500 миллион доллардан 1 миллионго чейин кетип калат.
кайра эстетейин, теону жазганга мисалы үчүн менин өзүмдүн мындай өнөрүм бар да. Анан мисалы үчүн эгерде бир электроунаага 15 килограммдай кетсе, ушул Кутисайдагы чыккан ошол 51 миң тонна ошо баягы пайдалуу ушул серик кездешүүчү металлдарды мындай эсептесек, аябай орой эсептесек, ушул 15 килограмм бир электромобилге кетет серик кездешүүчү металлдардан. Кутисайды бөлсөк, мисалы үчүн канча, ошондо биз ушул негизи машинени чыгара алмакпыз да. Мисалы үчүн электромобилге Кытайдыкы 8-7, кээ учурда 10 килограмм кетет ушундай. Ал эми Тесланыкы болсо 15 килограмм кетет да, серик кездешүүчү металлдар колдонуу. Ошон үчүн Тесла бир аз кымбатыраак да Кытайлардыкына караганда. Эгерде 15 килограмм деп эсептесек ар бир электромобилге, ошол Кутисайдагы серик кездешүүчү металлдардын алсак, анда 107 миллион электромобиль чыгарса болот да, Кутисайдагы серик кездешүүчү металл менен. Эми ошол 107 миллион электромобилдин канча пайызын ошол баасында, өздүк баасында бул нерсе камтыйт? 15 килограмм серик кездешүүчү металлы, ошондо баягы 30-40% электромобилдин баасын камтыйт да, бул деген металлдардын баасы. Ошондо мисалы үчүн орточо алганда бир $6500 болуп калат да ар бир электромобилге. Эми электромобилдин өздүк баасы канча болот да? Эми Кытайдын жана ошо евро биримдиктин бааларын алсак, батареяга ошол кээ учурда орточо алганда 50 киловаттык батареяны жасаш үчүн бир $6500 кетет. Неодимдик баягы кыймылдаткыч двигательге орточо алганда $2000 кетет бир электромобилге. Анын баягы темир тарсактан жасаган кузов жана шассисин коюш үчүн, баягы ходовой частин коюш үчүн $4000 кетет да бир электромобилге. Ошондо жалпы санаганда өздүк баа 12500 болуп калат жаңы электромобиль чыгарганга да. Ошондо өздүк баа 12500 болсо, Кытайлар негизи ушуну баягы мамлекеттик субсидия менен 9000ден да сатышат, 12000ден да сатышат да мындай. Анан эгерде Кытайлардын кроссоверлерин караса, аны 24-30 миң, 40 миңден сатышат Кытайлар. Эми биз айталы ошо, эгерде баягы өздүк баа менен эле сатып ийсек, ошо таза пайдасын көрбөй эле, анда канча электромобилди сатса болот эле? Эгерде 107 миллион электромобилди 12500дөн өздүк баасы менен баягы сатып ийсең, анда бул деген 1,34 триллион долларды алып келмек да. Ошол электромобилдерди мисалы үчүн кайра иштетүүчү ушу завод фабрикаларды салганга, бүт запчасттарын жасаган, болттон баштап, баягы темир тарсагынан баштап, баягы толугу менен ушул циклды камтыганда бул жерге бир $30 миллиард кетет деп кээ серепчилер, экономисттер айтат. Эгерде негизи биз деген ошо Кутисайдын жанына $30 миллиард мындай баасындагы инфраструктураны түзсөк, мисалы үчүн электромобиль толук циклды жасаган, анан кошумча ага $150 миллион, $190 миллион кетирсек Кутисайды иштетүүгө, анда биз деген ошо электромобилдердин 107 миллион электромобиль жасамакпыз Кутисайдын серик кездешүүчү металлдардын көлөмү менен. Аны биз деген ошол 1,34 триллион долларга сатмакпыз. Эми ошол 34 миллиард долларын кемитсек, сатуулардан кийин бул өздүк баасы катары 0 калабыз да ошо. Биз деген ошо 0 калып туруп, кошумча үстүнө дагы ошол 34 миллиард долларды кетирмекпиз да. Эми элестетик эле, эгерде биз 12500дөн эмес, өздүк баасынан эмес, ушул электромобилдерди, ошо 107 миллион электромобилди эгерде баягы 24 миңден сатсак, 25 миңден сатсак, 25 миң бир электромобилин, ошондо дүйнө жүзүнө да экспорт кылып туруп, ошондо логистиканы эсепке албаганда бизге 2,68 триллион доллар түшмөк да мамлекетибизге. Ошо бир нече жылдын ичинде, бир жылда эмес, бул 10-15 жылдын ичинде. Эгерде ушундай 2 триллион доллар түшсө, анын өздүк баасы 1,34 триллион доллар түшсө, кошумча дагы
30 миллиард доллар үстүнө дагы баягы инвестиция катары кетсе, анда таза пайда ошо 10-15 жылдын ичинде биздин мамлекет 1 триллион доллар тапмак да. Ошол эле Кучсай аркылуу, Кучсай жана Жетим Тоодогу ошо темир аркылуу. Ошондой алдын ала кеткен расчеттор ушуну көрсөтүп жатат. Ошондо Кучсай бизге түзмө-түз металлын иштетсең 150-190 миллион доллар кетиресиң, 62 миллион долларга руданы сатасың да бүгүнкү баалар менен. 62 миллион долларга руданы сатсаң, анда минуска кетесиң, ошо бир 70-80 миллион долларга таза минуска кетесиң да. Ошон үчүн Кучсайды иштетүү туура эмеспи, мындай жакшы көзгө жетпей атат. Муну жөн эле металл кылып сатып ийүү өтө туура эмес болуп атат да кытайлардын айынан. Демек, ушуну эгерде кандайдыр бир өндүрүштү, ошо электромобилдерди чыгаруу өндүрүштүн катарына киргизип туруп сатсаң, анда тескерисинче ошо бул жерде Кучсайда жаткан серик кездешүүчү металлдан азыркы ачык маалыматтарда жаткан ошо эсеп менен алсак, анда 107 миллион электроунаа чыгарса болот. 107 миллион электроунаа чыгарсаң, аны үстөк баа менен сатсаң, 2 эсе үстөк баа менен, анда ошол 2,7 деп коелот триллион доллар табасың. Анын өздүк баасын кемитсең, таза пайда 1 триллион долларды түзөт да. Аны ишке ашыруу 15-20 жылдын ичине батып кетет. Ошондой алдын ала маалыматтар. Демек, кандай корутунду чыгарсак болот? Кучсайды түзмө-түз иштетип туруп, ошо аякта чыккан серик кездешүүчү металлды базарга сатсаң, күйөөсүң, 80-90 миллион доллар күйөөсүң, минуска чыгасың. Бирок аны кандайдыр бир өндүрүштүн ичине киргизип, дагы үстүнө 10-15-30 миллиард доллар таап электромобилдерди чыгарчу толук циклдагы ошо ишкананы иштеп чыксаң, аны инвестиция кылсаң, тегерегинде курсаң, анан ошол Кучсайдагы серик кездешүүчү металлды ал электромобилдерди мындай иштетүүчү заводдорго колдонсоң, ошондо таза пайдаң 1 триллион долларга чейин барат. Ошондо гана таза пайда табасың. Ушундай корутунду. Ал нерсени албетте мындай чоң ТОну жазыш үчүн кайра дагы эскертип коеюнбу, бул алдын алка баягы ачык маалыматтарды, ачык прессадагы маалыматтарды колдонуп эсептеген нерсе. Анык ТОну жасаганда балким таптакыр башка ушундай сандар чыгышы ыктымал да. Ошон үчүн бул жөн эле бүгүнкү күнү биз деген мээбизди бир өөрчүтүш үчүн кичине ойноп атабыз да ошол сандар менен. Ошол эскертүүнү дагы бир жолу айттым. Бирок кыскасынан айтканда, эгерде ошо жакшы бир бизнес жасайм десең, ошо серик кездешүүчү металлдар менен Кыргызстанда жөн эле сатып салуу Кыргызстанга минус калып келет. Жөн эле иштетип сатуу аябай начар нерсе да. Биз деген минуста калабыз. Аны иштетип, анын тегерегинде жогорку деңгээлдеги өндүрүштү уюштуруп, анан ошону ага колдонсоң, андан кошумча баа менен дүйнөгө сатсаң, ошондо гана жакшы чоң пайда тапса болот. Миллиардда, триллиондогон пайда тапса болот да. Ошондой чечим. Анда эмесе ошондой баягы бизнес планды ТОну жазыш үйрөнүш үчүн мен бизнес курсту ошол жазгам, баягы автоматтык түрдө ошо YouTube'дан көрөсүңөр. Бул QR менен окуйгула. Анан каналымды колдоп койсо да болот. Бул QR менен мисал үчүн. Анан силер кандай деп ойлойсуңар? Араңарда экономисттер болсо, силерде башка маалымат болсо, критика жазгыла. Сеники алдын ала кылган сандарың туура эмес деп жазгыла. Бул өтө жакшы, мындай жакшы салам менен кабыл алынат. Тууралап койсо дайыма жакшы да. Ал эми экономист болбосоңор, жөн эле мындай жалпы оюңарды жазгыла комментарийлерге. Балким ошо кандай ойдосуңар, ошо туурабы, туура эмеспи? Силер кандай сезип атасыңар? Биз деген ошо өзүбүздүн серик кездешүүчү металлдарыбызды кытайларга же башка элдерге сатып салышыбыз керекпи, же болбосо ушинтип толук кандуу өндүрүштү уюштуруп кошумча пайда алышыбыз керекпи? Ошо боюнча бир ой жүгүртүп коюңуздар комментарийлерде. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.